Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Бүгүн кезектеги комуз сабагын улантабыз. Өткөн сабакта комузду кандай кармаш керек, ноталардын жайгашышы боюнча түшүнүк бергенбиз. Бүгүн болсо андан аркысын улантабыз. Андан эмесе нотный станды сызып алабыз биринчи. Андан кийин ноталарды жайгаштырып түшүндүрүп баштайбыз. Мен сызган 3 сызык комуздун 3 кылы деп элестетсе болот. Себеп дегенде Нурак атабыз иштеп чыккан ыкма ушун менен түшүндүрүлөт, жөнөкөйрөөк болуп. Өткөн сабакта Мукаш Абдраевдин Мектебим деген чыгармасын баштаганбыз. Бүгүн ошол сабакты улантабыз. Бул белгилерди мынакей. Өткөн сабакта да өткөнбүз, дагы кайталап өтсөк болот. Бул тоголок белги комузда бош дегенди түшүндүрөт. Бош деген сөз азыр мен түшүндүрүп өтейин. Комузду кармабай, баспай, мындай четилген бош болот. Экинчи турган белги сөмөй дегенбиз. Сөмөй менен басабыз. Калганын кайсы кылда болоорун азыр түшүндүрүп айтам. Бул жазылган. Буяк бош болду, бул сөмөй болду, бул аты жок болду. Мынакей аты жок колубуз. Өткөн сабакта өткөнбүз. Бул болсо багыттар бош чертерде каяка чертилет, багыт көрсөтүп турат. Ылдыйга карай багыт көрсөтүп турса, ылдый чертебиз. Бул дагы ошол, булар дагы мына. Буякта деген бул экөөнүн үстү кошулуп турат. Анан мындай музыка тилинде айтканда лигато деп коет. Экөө ылдый, бирөө өйдө болот. Бул кошулуп турганын себеби бул жалгыз чертилет дагы, бул экөө чогуу чертилет, ылдый өйдө. Дагы бир айта кетейин. Комуздун 3 кылы дедик. Бул комуздун астыңкы кылы, биринчи кылы, экинчи кылы, үчүнчү кылы. Белги экинчи кылдын үстүндө турса, анда экинчи кылды басабыз. Мына бош болсо, бош анда басылбай чертилет. Сөмөй биринчи кылдын үстүндө туруп атат. Значит, сөмөй менен биринчи кылды басабыз. Андан кийин аты жок биринчи кылда туруп атат. Биринчи кылды басабыз дагы үчөө туруп атат. Анан 2 жолу ылдый, 1 жолу өйдө чертилет. Бул бош дагы ошондой эле. Андан ары. Аты жок 2 жолу кайталанат деген түшүндүрөт. 2 жолу жазылса, аны 2 жолу кайталап чертсе болот. Эми ушул жазылган нотаны мен көрөрмандар үчүн өзүм бир чертип көрсөтүп коеюн. 4-чү позициядан чертилет, мына буяка жазып коем мен. Мындай. 4-чү мерчем комузда. Мынакей бош, бош. Бош кетти. Сөмөй биринчи кылда. Экөө тең ылдый чертилип атат. Аты жок биринчи кылда туруп атат. 2 жолу ылдый, 1 жолу өйдө. Үстү кошулуп турган бул биринчиси жалгыз чертилет дагы, калган 2 нота чогуу плавный чертилет деген түшүндүрөт. Мынакей. Андан кийин бош кайра. Дагы ошондой чертилет. Мынакей жаңы эле өттү, бош. Андан кийин сөмөй, чыпалак. Биринчи кылда кетип атат. Анан кайра жанагыдай эле аты жоктор 2 жолу кайталанып атат. Үстүндөгү ылдыйкы өйдөгү багыттары ошондой эле. Азыркы мына жазылган нота ушундай музыка болуп чертилет. Азыр мен токтобойдон чертип берейин, токтобостон. Деген музыка болот. Доскада жазылып турган ноталарды азыр мен комуз менен чертип берем. Мен артыма силер кайталап чертип көргүлө. Силер кайталап чертип бересиңер. Нотаны карагыла. 1,
2, 3. Eki, 3. Азыр өзүм дагы бир жолу кайталап берем, жай кылып. Анан ар бириңерди жаныңарга барып, шуну чертип көрөбүз азыр. Кандай үйрөнүп атасыңар. Азема, биринчи бөлүккө чейин сен кайталап чертип берсең. Жай черт. Колуң туура эмес басып атасың. Кичине ылдыйраак. Кайра кайталайбыз. Сиз чертпей туруп ала. Илимбек. Эми экинчисин. Могу боштон баштап чыпалакка чейин. Досканы кара. Бош, сөмөй, чыпалак. Эми калган эки нотаны Нурай. Акыркы эки нотаны чертебиз. Туура. Эми баарыңар тең, түшүндүңөр, башынан аягына чейин чертип көргөчү бүт баарыңар тең. 1. Даярсыңбы? Аты жок менен чертесиң, Аты жок колуң менен. Аты жок колуң менен ал, Анай коебуз, уш жерге коебуз. Ордулар уш жерде. Бул жакта ортоң колду кол иштетпейбиз, Даярбызбы? Досканы карап, нотаны карап, жай жаңылбай чертебиз. 1, 2, 3. Жакшы. Эми нотабызды андан ары улантып, калганын дагы үйрөнөбүз. Аты жок, экинчи кылда кетип атат. Жана аты жок биринчи кылда кетип аткан. Азыр аты жок экинчи кылга жазылып атат. Көңүл буруш керек. Экинчи жазылган нотаны улантып чертип көрөлүк. Биринчисин черттик жаңы эле. Эми экинчисин улантабыз. Аты жок. Биринчи кылда туруп атат. Чыпалак. Жанагы эле аты жок уже экинчи кылдын үстүндө туруп атат. Экинчи кылды басасыңар. Андан кийин сөмөй 3 жолу чертилет экинчи кылда. Мына бул эки белги, мынакей өткөн сабакта түшүндүрүп өткөм. Кайталоо дегенди түшүндүрөт. Бул кашанын ичинде турган белгини 2 жолу чертилет. Андан ары аты жок биринчиде, сөмөй биринчиде, анан сөмөй биринчиде 3 жолу жанагындай кайталоосу менен 2 жолудан кетет. Мына чертип көрөлү. Эми дагы бир жолу кайталап берейин. Телекөрүүчүлөргө түшүнүктүү болуш үчүн жайыраак кылып. Ар бир шилтемди карап, ар бир чертилип аткан нотанын үстүндөгү белгини карагыла. Ылдый чертилип атабы, өйдө чертилип атабы, ушундан жакшылап көңүл буруш керек. Азыркы мен жаңы жазып, кайталап көрсөткөн нотаны силер да бир кайталап көргүлө. Кел Илимбек, сенден баштайлык. Биринчи тактыны чертебиз, Биринчи, экинчи тактыны чертелик бул жерге чейин. Кайра чертчи? Таза черт. Туура. Эми Жасмина сен. 2 жолу чертилет, Андан кийин Медина.
Bir-birden. To'ra. Anan akırkısın. Sen Nurayım. To'ra. Эми баарыбыз чогуу чет көрөлү шуну. Токтобостон башынан аягына чейин чет көрөлгө. Жайыраак четебиз. Досканы жакшылап карап четебиз. 1, 2, 3. Кайра четебиз. Жай. 1, 2, 3. Эми бир жолу кайталайбыз. Алды түшүнбөй колуңарды туура эмес кетип атат. Ордуна койгула колдорду. 1, 2, 3. Нурайым, сен түшүнбөй атат окшойсуң, Сага бир көрсөтүп коеюн, жаныңа барып. Колуңузду кармайбыз. Ордунан. Кеттик. 1, 2, 3. Ушул жерден токто. Мына аты жок, чыпалак. Аты жок экинчи кылы кетет андан кийин. Досканы кара. Көрдүңбү? 1, 2, 3. Аты жок, чыпалак сөмөйгө кетебиз. Улантабыз. 1, 2, 3. Эм туура болду. Эми азыр жаңы үйрөнгөн ноталарды биринчи жанагы четилген менен эми бул кийинки четилишти кошобуз азыр. Кошуп четип көрөлүк. Туура четилишек. 1. Мен азыр көрсөтүп берем. Биринчи четилиш менен экинчи четилишти азыр мен жай кылып көрсөтүп берем. Ошондон ары кайра чогуу четебиз. Экинчиге өтүп атам. Дагы жолу түшүндүрүп жайыраак четип берейин. Эми силер дагы чертип көргүлө, чогуу четебиз. Даярбы? 1, 2, 3. Жакшы. Бүгүн биринчи, экинчи четилишти үйрөндүк. Эмки сабакта мындан кийинкисин улантабыз.